Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da jibirdi, жақсы жашаганды үйрetiş üçün. Жақсы нәрсе деген эмне экенин ta'limin beriş üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бүткүл адам заттын мырзасы, төрөсү. Бүткүл адам заттын эң акылдуу, эң биримдүү, эң данышманы. Эң жоомарты, эң берешени, эң батыры. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge туғандар шариятын таштап кеткен. Жашоосун таштап кеткен. Динин таштап кеткен. Жолун таштап кеткен. Биз жолун жоготкон үммөт эмеспиз. Китеби жок, пайгамбары жок, көчөдө калган үммөт эмеспиз. Биз улуу пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолу, жашоосу Алла Таалага өтө сүйкүмдүү, өтө жагымдуу. Эң берекелүү жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң нурлуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң бактылуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Аллага эң жаккан жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Пайгамбарыбыздын жашоосу таат, ибадат, илим, маарифат, таквалык менен. Пайгамбарыбыздын жашоосу берешендүүлүк, кичпейилдик, кеңпейилдик менен толтурулган. Адилеттүүлүк менен башталып, айкөлдүүлүк менен бүтөт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосун Алла субханаху ва таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сактап үлгү кылып койгон. Эң чырайлуу өрнөк кылып койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу кыямат күнгө чейин келе турган ар бир эркек, ар бир аял, ар бир бай, ар бир кембагал, жаш кары, араб, ажам айырмасы жок, баарына үлгү. Айша энебиз радыйаллаху анха айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллах фи кулли ахян." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык абалда, бардык учурда зикир кылат эле дейт, эстеп турат дейт. Түндөсү да, күндүзү дагы, курсанчылыкта да, кайгыда дагы, басса дагы, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы, эрте менен кечинде дагы, душманга каршы келип атканда дагы. Туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дайыма Алланы эстеп турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы эстеп турат. Алланы эстеген бул Алланын буйругу. Алланы эстеген бул инсандын багыты, инсандын максаты. Бул дүйнөдө Алланын зикирисиз бул дүйнө кооз эмес. Бир алым айткан. Ма табату дунья илля би зикрилла. Бул дүйнөнүн чырайы, коозу, жакшылыгы Алланын зикири менен. Ахиреттин кооздугу, жакшылыгы Алланын кечирими менен. Бейиштин жакшылыгы, бейиштин кооздугу Алла Тааланы көрүү менен. Алланы көрүү менен бейиш кооз. Алланын кечирими менен ахирет кооз. Алланын зикири менен дүйнө кооз. Алланын зикирсиз дүйнө кооз эмес, Алланын кечиримисиз ахирет кооз эмес, Алланы көрбөсө бейиш каяктан кооз. Ошон үчүн бул дүйнөдө туугандар, Алла субханаху ва таала өзү буйрук бергенде: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстегиле деди. Алла Таала айтат. Силер мени эстеп жүргүлө, мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп турам. Мага шүгүр кылып тургула. Шүгүрсүздүк кылбагыла. Жараткан Алла Тааланын буйругу туугандар. Ошон үчүн Алла Тааланы дайыма эстеп жүрөлү. Пайгамбарыбыздын жашоосун окусаңыз, сүннөттөрүн, жолдомолорун, багыттарын, чакырыгын көз салсаңыз,
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан ар бир учурда Алла Тааланы эстей турган зикирлер, дуалар, Курандын аяттары бардыгы айтылган. Бардыгы айтылган. Ошон иншалла Алла субханаху ва тааладан товфик сурайлы. Алла Таала Кур'ан-ы Kerim'inde Ya eyyühellezine amanu zkurullaha zikran katira ve sabbihuhu bukrata ve asila. Ey imandılar sizler Allah Taala'nı köp zikir kılgıla dedi. Köp Allah subhanahu wa ta'ala'nı zikir kılgıla. Jana аны erteli geç arulap turgula. Bardık ayıptan taza ekenin bayandap turgula. Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketehu. Al şunday zat sizlerge rahimdoluğun jiberet. Jana anın perişteleri de Allah subhanahu wa ta'ala özgöçe rahimdoluk kılar. Salavat aytat degeni Allah'ın rahimdoluk kılgan. Periştelerin salavat aytkanı sizge bizge Allah'ın duaları. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Sizlerdi karangılıklardan çıkarış için jarıktıka. Ve kana bil mu'minina rahima. Allah iman keltirgenlerge rahimdol zat. İman keltirgenlerge rahman zat. Dünyadagi bardık mahluklarga Allah Taala Rahman degen sıfatı menen Allah subhanahu wa ta'ala görsetet. Uyku berip atat, işenbegen kapırlarga dele. Allah'ın sökkönderge dele rızkı berip atat. Jerinde jaşat atat. Asmanın tüyünen jay bergen. Tündü berip bepildik bergen. Jerden bardık mömö jemiş çöpçarlardı berip rızkı berip turat. Allah'a işenbegen dediler. Allah'ın çetke kakkan dediler. Bu alamdan kocoyunu. Allah Taala'nın Ar-Rahman degen sıfatı. Ar-Rahim degen sıfatı jaratkan Allah Taala mu'minlarga khas. Kıyamet günü Allah Taala Rahim degen sıfatı menen mu'minlarga rahimdoluğunu özgöçe görsetet. Mu'minlarga Allah Taala rahimdur. Vezkurullaha katiran leallekum tuflihun. Sizler Allah'ını köp estegile mümkün iyilikке jetersiңер deyt Allah Taala. Hakikatta iyilik Allah'ın zikrinde. Dünya ahiretinin baktısızlığından kutulu Allah'ın zikrinde. Jeniş Allah'ın zikrinde doğan. Kançalık Allah'ını köp zikir kılsak, oşonçoluk günölerden sak bolabız. Tilibizdi günölerden saktay alsak, denebizdi günölerden saktay alabız. Eğer de biz tilibizdi günölerden saktay albasak, dene müçelerini saktaş kıyınırak bol. Kıyamet günü adam balasının amal defterinde en köp kata жазылған tildegi kata жазылады ekan. Tildegi kata жазылған ekan. Oşun için Peygamberimiz çınığı Müslümanın belgisini aytdı. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi ve yadi. Çınığı Müslüman. Kim? Anın tilinden, kolundan bardık Müslümanlar aman bolsa. Tili menen ata-enesindagi kakşatpayt, jaman uf dep dagы aytpayt. Kur'anda uşuga çeyin aytıp koygan. Jaman söylegen ata-enege tiyakta tursun. Wa la taqul lahuma uf. Esejele uf. Үшкүрбө ата-энең алдында депчи. Allah subhanahu wa ta'ala tilge Kur'anda argандай мына ракурста кот, argандай тип, argандай түрү менен бергенде wa qulu lin-nasi husna дейт. Адамдарга силер чырайлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Wa qula lahu qawlan layyina. Силер мынакей жумшак сөз сүйлөгүлө деп. Allah subhanahu wa ta'ala Musa пайгамбар менен Harun paygambарды Firavunga жиберип, idhaba ila Firavun. Barikoңор Firavunga bargылады. Ne üçün barышкан? Ал fa innahu taga, al çetten aşıp ketти. Aşa çağıp ketти, тоң moyun bolup ketти. Oşo buyruktardын biri uşul ele, davat bergile, bırak esiňerde bolsun. Wa qula lahu qawlan layyina. Jumşak söylөгүлө Firavun. Firavunday özün Kudaylıkka jar salgan baktısыздын eң baktısızı ошого дагы Musa пайгамбардай улуу пайгамбар, Harun пайгамбардай улуу пайгамбар бир эмес эки пайгамбарды жиберип, Алла айтат жумшак сөйлө. Жумшак сүйлөгөндүн аркасынан келе турган результат, натыйжасын айтып койду.
La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Мүмкін насаат кабыл алар. Катуу сөздөн насаат кабыл албайт. Корккондон учурда боптур деп коюшу мүмкүн, бирок жүрөгүндө бар сени жек көрөт, каалаганын кылат, сенге айтканын кылбайт. Жумшак сүйлөгөндө адам насаат кабыл алышы мүмкүн экен да. Же болбосо Кудайдан коркуп калар деп атат да. Каулан ма'руфа, каулан карима. Ата-энелерге тууралуу каулан карима, сыйлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Урматтуу сөз сүйлөгүлө дейт. Ыззаттуу сөз сүйлөгүлө дейт. Жылуу сөз сүйлөгүлө дейт. Тилге байланыштуу Алла Таала эмне деген өкүмдөрдү берген. Ошон үчүн тилибиз туура болуш үчүн тилди биринчи зикирге үйрөтүш керек экен. Тилди көндүрүш керек экен зикиргечи. Мажбурлап көндүрүшүбүз керек, кааласа да, каалабаса да. Болбосо тилибиз бизге баш бербейт, контролдон чыгып кетет. Тияка чыгып кетет, бул жака чыгып кетет. Бул чоң оргон, орок. Кичинесиндагы, чоңундагы, кураганындагы, свежийиндагы бардыгын орот да, орок бар го. Тилде ошондой. Все подряд да болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Иннал абд ла ятакалламу би калима. Пенде бир сөз сүйлөйт. Мин ридваниллахи таала. Алла разы болгон сөздү. Ла юлқилаха бала. Ага мындай көңүл деле бурбайт экен да ошо сөзгөчү, анча маани деле бербейт. Бирок тилинен ушундай сөз чыккан, Алла разы боло турган сөз. Ярфауллах биха даражат. Алла Таала ошол бир сөз менен бунун бейиште даражаларын көтөрөт экен. Бейишке киргизип, даражаларын көтөрөт экен даже. Киргизип эле койбойт. Алла разы болгон сөздү тилибизден чыкса, ушуга Алла Тааланын бейишке киргизип, даражасын көтөрөт. Ва иннал абд ла ятакалламу би калима мин сахатилла. Экинчисин угуп коелу. Пайгамбарыбыз айтып атат, пенде тилинен бир сөз чыгарат, бир сөз сүйлөйт. Алла наразы болгон сөздү. Ла юлқилаха балан. Ага көңүл деле бурбайт. Сүйлөп койгонда, ойлонбой эле туруп эле сүйлөп койгон. Бирок Алла наразы болгон сөз сүйлөгөндө, яхви биха фи жаханнам, ошо аркылуу дозокко кулап түшөт дейт. Демек сөз өтө чоң нерсе экен да. Куранда Алла Таала Каф сүрөсүндө айтып койгон. Ма ялфиду мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Пенденин, адамдын тилинен бир сөз, кандай гана сөз чыкпасын, жанында турган периште рақиб көзөмөлдөп турат экен. Ар бир сөздү көзөмөлдөп турган периште бар да. Атид жазганга даяр. Рақиб көзөмөлдөөчү. Атид жазганга даяр. Ар бир сөзүбүз жазылат экен. Ар бир сөзүбүз көзөмөлдөө экен. Ар бир сөзүбүз экиге бөлүнөт экен. Же Алланын наразычылыгы, же Алланын разычылыгы. Демек туугандар, ошо тилибизди эгерде биз кааласак, дүйнөбүзгө да пайдалуу болсун, кабырыбызга да, ахиретибизге да пайдалуу болсун десе, анда зикирге келейик. Алла Таала ошон үчүн айтып атат: "Я аyyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira." Эй имандуулар, силер Алланы көп зикир кылгыла деди. Көп намаз окугула деген жер жок. Көп орозо туткула деген жер жок. Көп деген сөз айткан эмес да. Намаз окугула, бар зекетин бергиле, садака бергиле, ажылык кылгыла, умра кылгыла, кандай жакшылык кылгыла, мындай эле келет. Көп деген сөздү Алла Таала кошкон эмес. Алла Таала көп деген сөздү зикирге гана кошкон. Зикирди көп кылгыла деп атат. Зикирди көп кылгыла. Себеп дегенде, зикирди көп кылганыбызда көп Алланы эстейбиз. Алланы эстеген сайын кубаттанабыз. Иманыбыз курчуйт. Жаңыланып турат иманыбыз. Алланы эстеп, эмнеден жаралганыбызды унутпай жүрөбүз. Качан, эмне үчүн дегенди эстеп турабыз. Ахиретке алхамдулилля даярдык. Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип турат. Арам нерселерден сактанганга Алла Таалам күч кубат берет. Зикир аркылуу шайтан алсырайт. Шайтан коркуп турат. Шайтан качып турат. Шайтан жашырынып турат. Зикир токтогондон кийин эле ишин баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат зикир кылчу экен да. Эми айтышыңыз мүмкүн, уктаганда кантип зикир кылат эле деп.
Пайгамбарлар көзү уктаса, жүрөгү уктабайт. Ошон үчүн пайгамбарлардын түштөрү вахий болот. Жабраил периште келип, бир топ периште менен пайгамбарга келип, ушуну мисалын баяндагыла дегенде айткан. Көзү уктап атат, бирок жүрөгү ойго деген. Жүрөгү, пайгамбарлардын жүрөгү ойго. Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбарды муздаганга келгенде Алла Тааланын буйругу түшкөн, түштө түшкөн. Өңүндө Алла буйрук берген эмес Ибрахим пайгамбарга, баланы муздагын депчи. Түшүндө көргөн. Балам, мен сени муздап атыпмын деп. А пайгамбарлардын түшү вахий болот. Пайгамбардын түштөрү жалган болбойт. Сиздики меникине окшош эмес. Сиздин биздин түш аралаш ар балакаттай. Пайгамбардын түшү вахий болот тугандар. Ошон үчүн пайгамбарлардын 24 саат буларда зикирде да. 24 саат Алла менен байланышта. Адам зикир кылган сайын Аллага жакындай берет. Зикир кылган сайын Алла Тааланы жакындан чырайлуу тааный берет. Зикир кылган сайын кадимкиден алхамдулилlah руханият нурлана баштайт туган. Кабыр нурланат, ахирет нурланат. Ошон үчүн өткөнкү сабакта да темабыз Кашка эмеде мына неде кольцойдогу. Анда да ушу зикирге келдик эле. Эми буйрса иншалла бүгүн да мына сиздер менен Алланын аяттары, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен ушуну окуп беребиз. Баарыбыз амал кылганда ниет кылайлы. Башкаларга жеткирген ниет кылайлы. Ата, апа барбы? Айтыңыз. Бир туугандар барбы? Айтыңыз. Бала чака барбы? Айтыңыз. Достор барбы? Айтыңыз. Бизде эле калып калбасын. Ал зикир кылса сообун биз алабыз. Зикир кылса сообун биз алабыз. Пайгамбарыбыз мисалы бир хадис айтат: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Бир хадис. Зикирлердин эң абзели ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah. Буну бас уктукпу? Эми дайыма абзел зикирди кылып жүрөйлү, дайыма абзел дуаны кылып жүрөйлү. Бул өзүбүзгө тиешелүү болдубу? Эми ушуну үйгө айта барыңыз сиз. Аялыңыз барбы, атаңыз барбы, апаңыз барбы? Айтыңыз. Зикирлердин эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Ла илаха иллаллах кен бүгүн мечиттен сабакта угуп келдим. Дуалардын эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Алхамдулилlah кен буну да мечиттен угуп келдим. Айтабызбы иншалла? Кана айтачы базы. Ла илаха иллаллах. Машалла. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз ушулчу. Бардык пайгамбарлардын тилинен эң улуу, эң берекелүү чыккан сөз ушул сөз. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз. Ушул сөздү айттык биз азырчы. Азыр мисалы алхамдулилlah баарыбыз сооп алдык. Бирок мен сиздер азыр канча болсоңуздар мына 200-300. Ошончо сооп мен алдым. Өзүңүз айтсаңыз ибадат. Башкага айттырып, башкага жеткирсеңиз, ушунун аты даават. Даават бир философиясы татаал нерсе эмес. Жөн эле азыркымдан мисал менен мен өзүм айтсам ибадат. Айтып коюңуз десем, ушунун аты даават. Болду. Чын сүйлөдүңүз, чынчылдыкка чакырып койсоңуз, ушунун ичи даават. Намазды окудуму? Ибадат кылдым. Эми намазга чакырбы? Бул даават. Эч кандай кыйынчылык. Зикирдин алымдар экиге бөлүшөт. Бир болот зикир алхамдулилlah азыркы Алланы эстеп атабыз го. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка илах жок. Бир Алладан башка жаратуучу жок. Бир Алладан башка ааламдын кожоюн ээси жок. Бир Алладан башка ибадатка лайык эч ким жок деп Алланы эстеп атабыз го. Бул дагы алхамдулилlah бир жакшы зикир. Бирок bundan дагы күчтүү зикир бар да. Ал кайсы? Адам күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп аркага кайткан. Эми азыр алдайын деп атат да Алланы эстеп койчу. Эми уурдайын деп атат да, Алланы эстеп кетти, таштады. Зына жака барайын деп атып, казино жака барайын деп атып, Алланы эстеп койчу. Эми бирөө менен урушуп жаңжалдашайын деп аткандар Алланы эстеди да. Кыскасы айтканда, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп, ошо күнөөнү таштап коюу эң улуу зикир ушул. Алланы эстеп таштады да булчу. Ушуга сооп берилет. Ошо арам нерсени кылбай койгондугу үчүн
арам нерсени таштагандыгы үчүн Алла Таала улуу сооп берет. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet aytat biz payg'ambar deb kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yasiru fi tariqi Makka. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mekke'nin yolunda жүрүп baratgan ekan. Famarna ala jabal bir toğunun janından ötüp baratdı deydi. Yuqallahu Jumdan. Jumdan degan tog' var ekan Mekke'de. Oşon janında ötüp bargandan aytdı. Siru hada Jumdan. Ey sahabalar da janında var ekan. Bas öte bergile. Mına tog' Jumdan degan şu. Biz aytkoz, mına Sulayman tog' degan deydi. Jumdan degan tog' deb ötdüm. Sabaqal al-mufarridun dedi. Sabaqa al-mufarridun. Mufarridler aldığa ötüp ketdi. Sahabalar aytdı. Mal mufarridun ya Rasulullah. Mufarridun aldığa ötüp ketdi, ozup ketdi deb ayttınız ya Rasulullah. Alar kimler özü dediler. Peygamberimiz жооп berdi. Az-zakirinallaha katira. Allah'ını көп zikir kılganlar. Allah'ını көп zikir kılganlar soopto. Жақшылықта, даражада алдыға өтіп кететкен да. Барабыздан ким Алланы көп зикір қылса, ошол алды да. Соопто да қалды да, жақшылықта да қалды да, даража мартабада да қалды да, ал алды да. Пайғамбар ошончо айткан сабақал муфарридун. Муфарридтер алдыға өтіп кетти деп. Сахабалар сразу суроо берди, муфарридти ким эле деп. Айтып атат, аз-закириналлаха катира, Алла Тааланы көп зикир кылуучулар. Раваху Муслим ва Тирмизи. Бұл хадис Тирмизиде, Муслимде экөөндө тең келет. Bir hadisте sahabalar mufarritler kim deb so'raganda payg'ambarimiz bunday deb javob bergan. Al-mustahtarun bi zikrillah yad'u zikru anhum asqalahum fayatun Allah yawmal qiyamah khifafa. Alar Allah Taala'nın zikrinde daim Allah'ın zikrinde bolganlar. Qorsaqta qolsa da Allah'ın zikrinde, aç bolsa da zikrinde, densoluğu жақшы учурунда дагы, кейде ооруп калат адам баласы, ооруп атканда да Allah'ın zikrinde, işi жүрүп атса деле Allah'ın zikrinde, işi жүрүбөй атса деле Allah'ın zikrinde, бүгүн соодасы жүрүп акча көп таап атса деле Allah'ın zikrinde, бүгүн соода жок, эчтеке эмес, Allah'ın zikrinde, бирөөнү сөгүп тиякпыяк, андай жок бунукучу. Allah'ın zikrinde, арчу түндөсү деле, күндүзү деле Allah'ın zikrinde. Мына. Булар кимдер деп атат? Zikr bulardan ertege yada'az zikru atqalahum degeni жүктөрүн алып таштайт экен. Мойнундагы күнөөлөрүн, жүктөрүн алып таштайт. Жана кыямат күнү булар жеңил ойдан келет дейт. Al-Haris Ash'ari radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah auha ila Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat ay ya'mala bihinna ve ya'mura bani İsrail ay ya'malu bihinna. Allah Taala Yahya peygamber Zakariya degendagi peygamber aleyhisselam oşonun balası Yahya peygamber. Zakariya peygamber dua kılgan. Бұл Мариям енебіздің тайкелері болып кетеді. Мариям енебіз Иса пайғамбардың енесі. Имран разиаллаху анхунун қызы. Бұл Мариям енебізде Закария пайғамбар өзінің кепілдігіне алып тәрбие қылған. Мариям енебіздің алдына кирип калганда Закария алейхиссалам Алла Тааланын мужизаларын көрөт эле. Кышында свежий жайкы жемиштер алдында турат эле. Анан кийин анна лаки хада qala huwa min indillah innalloh yarzuqu man yasha bighayri hisab. Maryam, бул кышкы мезгили болсо жайкы жемиштердин каяктан келип калды сага дегенде Мариям энебиздин жообун айтып калган. Буга айтат да. Бул Алланын алдынан келди. Алла кимге кааласа, канча кааласа ошончо рызык берет. Хуналика да'a Закария.
Ошондо мынакей Закария пайгамбар дуа кылган экен. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиуд дуа. О Роббум, мага таза урпак бер. Перзент бер, имандуу перзент бер деп. Алла Таала ошондо анан Яхья алейхиссаламды берген да. Карыганда берген. Аялы деле тугасы учурга барып калган. Өзү деле машалла уже канча карыган. Бирок Алла Таалага кыйын эмес экен берем десе. Ошо Яхья пайгамбарга Алла Таала буйрук берип атат. Яхья 5 нерсеге буйрук берип атат. Ошону өзүң амал кыл деп атат. Экинчиси Бани Исраил мына жөөттөргө бардыгына буйрук берген, ошо 5-өөнө амал кылсын дейт. 5-өөнүн бирөөсү зикир экен да. Uzun hadiste Allah Teala aytıyor: "Amurukum bi zikrillahi katira." Mınake. Yahya peygamberge buyruk bunda. Allah Teala'nı көп zikir kılgıla. Allah'ını көп zikir kıla degen buyruk eken da. Oşu 5-önün birisi üçün. Allah'ını көп zikir kıla degen buyruk eken. Bunun misalın mınanday kılıp aytıp berip atат. "Ve masalu zalika kemasali raculin talabahu al-adu sira'an fi atarihi hatta ata hisnan fa ahraza nafsahu fi ve kadhalika al-abd la yanju min ash-shaytan illa bi zikrillah." Rawahu Tirmizi. Allah'ını көп zikir kılgan adamdın misali mınday. Bir kişinin артынан düşman düşüp alganda, al düşman arkasından öte tez, mına karmasa öldüre turganda, anan bu kaçıp gelatıp, bir çepke gire kaçkandağı özünün canın, oşo düşmandan kutkarıp kalganda. Kudumu şunday değil, adam balasının çınığı düşmanı şeytan, Allah'ın zikri bul Allah'ın çepi. Oşoğa gire kaçıp durup özünün canını kutkarıp kalganday, şeytanın jamandığından özüngdü kutkara turgan Allah'ın zikri. Mınanday kılıp misal men aytıp bergen da. Ummu Anas radıyallahu anhadan rivayet, radıyallahu anhuma. Enemiz aytат, Anas radıyallahu anh'ın apası. Peygamberimize ayttım deydi, ya Resulullah, ausini, bana bir keres, osiyat aytıp koyunuz depçi. Peygamberimiz ayttı, uhcuril maasi, günahlardan kaç dedi de. Günahlar bir hafta olsa bunu taşta dağı. Günahları taşta dedi. Fa innaha afdalul hicra. En ulu köçü, bir жерден iki жерден emas, günahlardan жақшылыққа köçü. Жаман нәрселерден жақшылыққа көчү. Арам нәрселерден адалға көчү. Шайтандын жолунан Алланын жолуна көчү. Бул афзал хижра деген. Ва хафизи алал фараид. Парыз намаздарды сактагын dedi. Парыздарды сактагын, намаздарды эмес, парыздарды сактагын. Фа инна афдалул жихад, жихадтардын эң абзелдери парыздарды сактоо. Алла кандай парыз кылса, ошолорду сакта. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tuğandar parızları çe, namaz menenine çektilbeydi da, orozo, acılık, zeket menenine çektilbeydi. Adilettülük Allah'ın parızı. Allah'ın parızı da. Yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın parızı. Günöden saktanu Allah'ın parızı. Allah'a şükür kılu, Allah'dan korku, Allah'dan gana ümit kılu, Allah'ın farzı bu. Farzlarda saktağın deydi, ankeni abzel, cihatların en abzeli uşul deydi. Ve aksiri min zikrillah fa innaki la ta'atina Allah bi şeyin ahab ileyh min kasrati zikrihi. Andan keyin üçüncüsünü aytdı, Allah'ın zikrini köp kılgın dedi. O şey enebizge Peygamberimiz osayat aytdı. Allah'ın zikrini köp kılgın, ankeni siz Allah Teala'ga köp zikirden dağı süykümdürük nerse menen alp barbaysiz dedi, aldın aç. Allah'ın aldına bargandağı en Allah'a süykümdü nerse Allah'ını köp zikir kılı, oşonu alp barasız. Oşon üçün Allah'ını köp zikir kılыңыз dep osiyat aytdı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man acaza minkum anil leyl ayyuakibadahu ve bakhiran bil mal ayyunfiqahu ve jabuna anil adu ayyujahidahu felyuksir zikrallah."
Пайгамбарыбыз айтат, силердин араңардан ким түндөсү туруп намаз окуудан алсыз болсо, мал сарптагандан сараң болсо, душмандан коркок болсо, анда Алла Тааланын зикирин көп кылсын дейт. Тахажжуд окуй албасаң, түнү ибадат кыла албасаң, мээнет кылып машаккат көтөрө албасаң, кабада юкабиду дегендин мааниси ушул экен. Андай кыла албасаң, акча сарптаганга сараң болсоң, эч кимге бергиңби келбейт, акчаны жакшы көрөсүң. Душмандан коркоксуң. Эгерде сенде ушундай жаман сыпаттар болсо, Алланын зикирин көп кыл дейт да. Алланын зикирин берекети менен ибадатка тырышчаак, өзгөчө түнкү ибадатка бекемделесиң. Сараңдыгың кетип, берешен боло баштайсың. Коркоктугуң кетип, баатыр боло баштайсың. Пайгамбарыбыздын жолдомосун кара тарбия. Демек, зикирде туугандар берешендүүлүктүн эшиги ачылат. Баатырлыктын эшиги ачылат, ибадаттын эшиги ачылат. Зикирде. Пайгамбар ушуга чейин айтып атат карап. Көп зикир кылганда мынандай жакшылыктар бар экен. Коркоктук кетип, баатырлык келе турган жакшылык бар. Сараңдык кетип, берешендүүлүк келе турган жакшылык бар. Жалкоолук кетип, түнкү ибадатка бекем боло турган жакшылыктын бардыгы зикирде. Бирок жөнөкөй зикирде эмес. Касраты зикир. Көп зикирде. 100 жолу зикир кылып коюп, анан ал менен болбойт. Көп зикир. Азы 300. Канча азы? 300. Ана адам кадимкидей көрөт. Зикирдин нуру тез келет. Бирок тез да кетип калат да. Илимдин нуру кичине кечирээк келет. Бирок кеч кетет. Эң кеч келген дааваттын нуру. Дааваттын нуру келгенден кийин кайра кетпейт дейт. Кайра кетпейт. Зикирде адам баласына нур тез келет. Тез эле көздөн жаш агып, жүрөктү бошошо, сразу эле адам руханият өзгөрө баштайт. Канчалык көп зикир кылса, вот ошончолук иншалла пайда. Мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Фалюксир зикраллах." Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким коркокпу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким сараңбы? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким жалкообу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, hadisi kudusu iken, Yaqulullah, Allah aytıp jatat. Ana inda dhanni abdi bi ve ana ma'ahu idha zakarani. Allah aytat, pende men tuuralı kандай gümönde olsa oşondoy mamile kılam. Oşondoy mamile. Jana men al menen birgemin, kaçan meni esте бере турса. Demek bu hadisten bizge malum boldu tuğan. Allah Taala'nı esте tursak, Allah'ın jardamı biz menen birge. Allah'ın koldosu, korgoosu, Allah'ın razıçılığı biz menen birge. Allah'ın esте tursak ele, Жараткан Алла Субханаху ва Таала биз менен бирге. Ana bu yerdeki azırkı birinci hadistin bölükçösünde Allah Taala'ga biz жақшы gümönde boluşubuz kerek eken. Kanday gümönde bolsoň oşonday Allah mamile kılar. Allah Taala'm elhamdülillah işimde oňdaryp beret. Synoomdu jeňildetet. Darajamdy biýik kılat, ibadatymdy kabul kılat, tobalarymdy kabul kılat. Allah'ım özüne jakyn kılat. Ahiretimde Allah Taala'm abat kılıp beret. Kabırımı nurlu kılat dep jakşı gümönde bolsaň oşonday kılıp beret. Kanday gümön kılsaň oşonday Allah mamile kılat deyt. Ana inda dhanni abdi bi. Allah Taala özü aytyp atat. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Eger al özünçö hiç kim menen koşulbay zikir kılsa, men dagı аны özünçö zikir kılam. Özümçe isteyim deyt. Anan wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Egerde bir jamaat menen toптолуп zikir kılsa, men al jamaattan jakşyraak jamaat menen zikir kılam. Periştelerin jamaatı menen esteyim degen söz.
Алла Тааланы демек ушул жерден билинип атат, жалгыз дагы Алланы эстеп туруш керек экен, жамаат менен дагы Алланы эстеп турушубуз керек экен да. Жамаат менен Алла Тааланы эстөө, ошо Алланын китеби Куранды окуп атат. Алла Курани Каримдин атын зикир деп айткан. Алла Кураны эмне дегени? Инна нахну наздална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Алла Субханаху ва Таала айтат. Куранды мынакей зикир деп айтты да. Зикирди чүргөнбүз. Жана биз аны өзүбүз сактайбыз дейт Алла. Ва анзална илейка зикра литубайина линнас ма нуззила илей. Куранда толтура жерлерде Куранды Алла Субханаху ва Таала зикир деп айткан. Эмне үчүнсө Куран эстетет экен да. Зикирдин маанисин эстөө. Зикирдин мааниси эмне экени? Эстөө, эсте болуу, эсте болуу, эстөө. Ошон үчүн Курани Карим адамга эстетет. Эмнени эстетет десеңиз, эмнеден жаралганыңды эстетет. Качан, кантип жаралганыңды эстетет. Эмне үчүн жаралганыңды эстете турган китеп Куран. Эмне үчүн жаралдың? Кайсы максатка жаралдың саңа? Буну эстете турган Куран. Ахиретте саңа эмне кандай адам, кандай мамиле болот? Адамдарга кандай мамиле болот? Ошону эстете турган китеп Куран. Ошо эстеткендин мааниси зикир. Мынакей туугандар, Алла Субханаху ва Таала бул жерде айтып аткан, жалгыз Алланы эстесеңиз, Алла дагы, мен дагы жалгыз эстейм. Эгерде жамаат менен эстесеңиз, периштелердин, алардан жакшыраак периштелердин жамаатында эстейм. Ва ин тaqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Эгерде пенде мага бир карыш жакындаса ибадат менен, мен ага жакындаймын бир кулач жардам менен. Пенде эле жакындаса эле мен ага бир карышка бир зира, бир кол да. Ва ин taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Эгерде ал мага бир чакара жакындаса, мен бир кол жакындайм, бир кулач жакындайм. Ва ин атани ямши атайту харвалатан. Эгерде ал мага басып келсе, мен ага жүгүрөм дейт. Алла Таала жүгүрүүдөн, басуудан аруу таза зат. Алла Тааланын бу жерде райымы ушунчалык бизге тез деген сөз. Жардамы ушунчалык тез деген сөз. Разычылыгы ушунча, рахматы ушунчалык тез деген сөз. Равахул Бухари ва Муслим эконде деп. Ибн Аббас разияллаху анхудан дагы айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала айтат: "Я ибн Адам, эй адам баласы, иде закартани халиян, закартук халиян." Сен бош эч кимден адам аралашпай өзүңчө зикир кылсаң, мен сен да сен өзүңчө зикир кылам. Ва иде закартани фи малаин, закартука фи малаин хайру мин алладина тазкуруна фихим. Эгерде бир жамаатта сен мени эстесең, жамаатта, биргеликте, мен сен эстеген жамааттан жакшыраак жамаатта мен сени эстейм дейт. Бул периштелердики дейт. Башка жерлерде келет: "Фи малаин мин малаикати, фи малаин мин малаикати." Мен өзүмдүн периштелеримдин жамаатында деген сөзү келет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Инналлах азза ва жал, пайгамбар айтат саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала айтат: "Якул ана ма абди ида хуа дакарани ва тахарракат би шафатаху." Раваху Ибн Мажа. Мен пендем менен биргемин, качан эле ал мени эстеп турса дейт. Карачы. Качан эле ал мени эстеп, эки эриş кыймылдап эле турса, мен пендем менен биргемин. Алланын бирге болуусу кудурети менен, элими менен, райымы, жардамы менен, разычылыгы менен. Ва тахарракат би шафатаху экен. Абу Хурайра, Абу Дарда радияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфаиха фи даражатикум ва халлакум мин инфaqi дахаб вал варq ва халлакум мин ан талқау адуакум фаядрибу а'нақакум ва тадрибу а'нақахум." Карачы. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахабаларына, үммөтүнө кыямат күнгө чейин келе турган сизге, мага эмне деген чакырып таштады. Мен силерге кабар берейинби дейт пайгамбарыбыз. Айтайынбы силерге дейт. Эмнени? Силердин амалдарыңардын эң жакшыраагын айтайынбы дейт. Кылып аткан амалдарыңар көп туура. Бирок ошолордун эң жакшыраагын айтайынбы? Жана силердин кожоюнуңар, падышаңарыңардын алдындагы эң таза. Азка
Ошо амал тууралуу айтып берейин. Жана силердин даражаңардын эң бийиги. Жана силер алтын күмүштү сарптагандан дагы эң жакшырагы. Жана силер душманга жолугуп, алардын мойнуна чаап, алар силерди чаап, жихад. Алардан дагы жакшы амалды айтып берейин деп 5-өөнү санады да. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, айтыңыз, сөз айтыңыз. Кайсы амал?" dedi. Qalу бала, qala zikrullah, Алланын зикри dedi. Мынакей караңызчы. Бул кандай амал экен десек, амалдардын эң мыктысы, Алланын алдында эң тазасы, даражалардын эң бийиги, Алланын жолунда сарптаган алтын күмүштүн машаалла эң жакшысы, жана душманга жолукканда бири-бири менен согушуп Алла үчүн бул да жихад тамаша иш эмес, өтө улуу амал. Андан дагы жогору, андан дагы жакшыраак. Кайсы десе Алланын зикри дейт мынакей. Караңчы. Ошон үчүн иншалла биз тилибизде аракет кылайлы, көндүрөйлү тилибиздечи. Адаттандыртайлы. Лукман Хаким баласына айткан: "Балам, тилиңди көндүр" деген. Не деген? Машык кылыш керек экен да. Не кылыш керек экен? Машык. Машык кылыш керек экен да. 100дөн, 200дөн, 300дөн салаваттарды айтып, калималарды айтып, истигфарларды айтып, тасбиhlерди айтып, тахмид, тахлил, ла хаула ла куввата илля биллаларды айтып, андан башка зикирлерди неме кылып, тилди көндүрүш керек экен. Сахабалар айтышат, бир мажлисте отурат элек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо мажлистен баштап аягына чейин бир санап отурса керек да. 100 жолу Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жолу айтты дейт. Бир эле мажлисте. Мажлисте башка да сөздөр болот. Арада Роббигфирли ва туб алейя, Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жолу айтты. Аначы анда. Айшени өз башында айтып бердим, караң. Пайгамбарыбыз дайым Алланы эстеп турат dedi. Qala Muaz radhiyallahu anhu aytат: "Ma shay'un anja min adabillahi min zikrillah." Алланын зикиринен өткөн, Алланын азабынан куткаруучураак нерсе жок dedi да. Алланын зикиринен өткөн, Алланын азабынан куткаруучураак нерсе жок. Ма шай'ун анжа мин адабиллахи мин зикриллах. Бардык амалдар өзүнүн куткара турган, намаз, садака башка куткара турган өзүнүн машаалла даражасы бар. Бирок эң күчтүүсү, эң куткаруучурагы Алланын азабынан Алланын зикри экен да. Алланын азабынан эң куткаруучураак кайсы экен? Алланын зикри экен. Ошон үчүн иншалла эгерде жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан, Алланын азабынан сактанганды кааласак, Алланын зикрин бекем бармайын. Буга 1 сом кетпейт. Буга 1 сом кетпейт. Буга эч нерсени шарт кылган эмес. Алла ушунчалык жеңил кылып берип койгон. Бардыгы эркек, аял, жаш, кары. Мына мамлекет кызматкерлери иштеп аткандар. Бекер отурган зикир кылып отур. Мен убагында эсимде бар. 2005-жылы. Атын унутуп калдым го, бирок кызматы эсимде. Сотто иштейт эле. Сот эле өзү. Анан кийин аябай кыжалат болуп, жүрөгү сыгылып, ар нерсе кылса болбой, уйку жок түнү. Шайтан кишини азгырып басып алган да. Анан кийин мен аны зикирге кызыктыра баштадым. 20 жыл мурда. Сиз мындай кылыңыз деп, андай мындай деп, анан тасбихни эме кылып, жазып бериңизчи dedi, жазып бердим. Эми ал арабча окуй албайт да, кыргызча эле субханаллахны, альхамдулилlah, ла иляха иллаллах, аллаху акбар, ла хаула ла куввата илля билlah зикирлерди мындай кылып жазып, ушуну мынчадан кайталайсыз деп. Кийин баштады болду. Уйку жок болуп аткан да. Эми уктап тургусу келбейт, Жүрөк бейпил. Баягы кайгы, кыжалатчылык жок. Кайгы адамды кайгы чакыртып берет. Кыжалатчылык бар го? Адамды ой чүмчүнтүп берет.
Ошондо эгерде кайгы кыжалатчылыктан кутулганды кааласаңыз, жүрөгүңүзгө бейпилдикти кааласаңыз, зикирди кармаңыз. Болду. Алла Кур'анда айтып койгон. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ала дегени кабардар. Кулак салып укула. Көңүл бургула, эй деген сөз. Внимание деген сөз. Алла ушинтип айтып атат. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана жүрөктөр бейпилденет деди. Жүрөктөр рахаттанат. Жүрөктөр тынчтанат. Жүрөккө тынчтыкты кааласаңыз, Алланын зикри менен. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи келтирген хадис Абу Саид Худри радıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorulgan eken. Eyyul ibad afdal dereceten indallah yevmen kıyamet. Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerinin kimisi en abzel derecede olur. Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerinin aramızda. Kimisi derecesi abzel. Abzel derecede, en жақшы derecede Peygamber aytты, "Azakirinullaha kasira." Allah'ını көп естеген dedi. Ошолордун derecesi en büyük болот dedi. Kultu Abu Said radıyallahu anhu sahaba aytat, men ayttım Peygamberimizga, "Ve minel gazi fi sabilillah." Manil gazi fi sabilillah? Ve minel gazi fi sabilillah. Bu man mes. Ve minel gazi fi sabilillah. Allah'ın yolunda gazat kılgan kişiden de o dedi de. Peygamberimiz ayttı, "Lev daraba bi sayfihi fil kuffar ve müşrikin hatta yenkasir ve yahtadib daman lekana zakirinallah afdal daraja." Bul özünün kılıcı menen kapırlardan, müşriklerin arasına çıkıp, uğruşup, kılıcı sınıp, özü kanga boyolsa, oşonda dağı Allah'ın zikrini kılgan abzel oladı koydu. Lekana zakirinallaha afdal daraja. Cabir radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Ma amile adamiyyun amalan ence lehu minel adab min zikrillah." Qila wala cihad fi sabilillah. Qala wala cihad fi sabilillah. İlla en yadriba bi sayfihi hatta yanqati'. Ravahu Tabarani. Adam balasın Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden ötkön amalı yok da atat. Allah'ın cihatından, Allah'ın yolunda cihattan dağı dese, ova Allah'ın yolunda cihattan dağı. Eğer de kılıçmen soğuşup oşanda kaytpay özü şehit bolup ketse, anda al Allah'ın zikrine teң desek bolar. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Her bir nerseni tazalay turgan nersesi bolat eken tugandar. Жүрөктөрү тазалай турган нерсе Аллахнын зикри экен. Ар бир нерсени тазалай турган нерсеси бар да. Мына кийимдерди эмне тазалайт? Самын. Дагы эмне? Айна. Порошок дейсиң, порошок дейбиз да? Мисалы да эмичи. Эшиктер эмне тазалайт? Пылесос тазалайт аналарды барды. Тазалай турган нерселер толтура. Кээ бир жерлерде машалла темирлерди от тазалайт. Я алтын күмүштөрдү от тазалайт. Тазалай турган нерселер бар да. Ар бир нерсенин өзүн тазалай турган нерсеси бар. Акылуу. Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе зикир экен. Жүрөктөрдү тазалай турган, жаркырата турган, мынандай деп айткан. Сиқала ва инна сиқалатал кулуб зикраллах. Алланын жүрөгүн тазалап жаркырата турган нерсе Алланын зикри экен. Канчалык көп болсо, ошончолук. Эстегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолуккан. Кайтып келатканда Ибрахим пайгамбар Байтул Маамур деп коет, периштелердин немеси бар экен. 7-чи асманда таваф кыла турган Каабасы бар экен. Ошого жөлөнүп турган экен, жөлөнүп. Hadiste şunday келет. İbrahim peygamberdi görüp, peygamberimiz İbrahim peygamberдің ұрпағынан да. Ата бабаларына киретти. Салам айтып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам
İbrahim пайгамбардын жолу сүйлөшкөндө Ibrahim пайгамбар үммөтүңө салам айт менен деген экен. Карачы бизге Ibrahim пайгамбар салам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Ibrahim пайгамбар атаңар мынакей силерге салам айтты дейт. Биз эмне дешибиз керек? Ва алейхиссалам. Ошон үчүн намазда Кудайга шүгүр пайгамбарыбызга салават айтканда Ibrahim пайгамбарга да айтабыз да. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө айтканда Ibrahim пайгамбардын үй бүлөсүнө да айтабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааладан берекени сураганыбызда үй бүлөсүнө да Ibrahim пайгамбарга да айтабыз да. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ibrahim пайгамбар ошондой айтып, анан мындай деген экен. Айтып кой үммөтүңө бейиш ээн тала. Кандай тала экени? Ээн тала. Анын дарактары Субханаллах, Алхамдулилlah, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Алланын зикри бейиштеги даракты келет экен да. Эгерде бейишиңизге даракт көп кааласаңыз, Алланын зикрин көп айта бериңиз. Bir günde 1000'de tikiniz, bu 5000'de tikti, 10.000'de, 20.000, kim kançаны tikse. Ушул баарыбызга берилген, бейишибизге даракты турган, качанга чейин дебейсизби? Өлүмгө чейин. Андан кийин уже тилибиз болду. Токтойт ал. Жан чыккандан кийин все амал токтойт. Тилден зикир чыкпай калат. Кол менен садака бере албайсың, пут менен мечитке басып бара албайсың. Көздөн тооба кылып ыйлай албайсың. Амал бүттү. Идамата ибн Мада мин ката амалы. Пайгамбар айткан, адам баласы өлдүбү, болду, амалы токтойт деген. Все. Садака жария бар. Илля мин салас, 3 нерседен башка. Ал садака жария бу дүйнөдө машаалла пайда ала турган илим таштап кетсе, же болбосо садака жария соо жүрүп турган, дайыма агып турган, садака таштап кетсе, кайрымдуулук иштер эл пайдалана турган нерселер. Же болбосо валадун салих ядулаху имандуу перзент тарбиялап таштап кеткен болсо, ага дуа кылып турса, ошолор аркасынан жетип турат дейт. Бирок негизги угуп алыңыз туган иман жок эгерде кетсе, ага миллион садака жардам бербейт. Миллиард доллардын садакасы жардам бербейт. Иманы жок кеттиби, эч нерсе ага жардам бербейт. Иманы бар эле, амалы ансыз эле, ошолорго жардам берет. Иманы бар кишиге ошолорго садаканын, аркада кылган дуалардын, ошолордун пайдасы тиет. Кеп эмне айтып атты? Аллахумма салли аля Мухаммад. Мына зикирлерди айтып атканбыз. Демек, бейиш кең майдан деп атат да. Ошого машаалла канча зикир кылсак, ушу ниет менен кылыңыз, ушу ишеним менен кылыңыз, ушу үмүт менен кылыңыз. Иншалла 100 жолу айттым, 100 дарак тигилди депчи. Пайгамбарыбыз айтканга ишениңиз. 1000 жолу зикир кылсаңыз, 1000 дарак тиктиңиз. Бу дүйнөдө 1000 дарак тигиш канча кыйын? Көчөт сатып ал куурап калбасын. Бейиштеги куурабайт да. Ага суу куйганда кереги жок. Агро дары-парыларда кереги жок. Болду. Алхамдулилlah. Аракет кылабызбы иншалла? Алла барыбызга товфик берсин, Амин. Абдулла ибн Буср радиаллаху анху риваят айтат, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Инна шар я Расулаллах, инна шараял ислам кад касурат алейя фа ахбирни би шей аташаббасу бих." Бир киши айтты, бизге ошон мындай, бизге ошон эмес, эми сахаба да эми айтканда. Мен айтарым, мынандай деп атат да, исламдын шарияттары мага өтө көбөйүп кетти дейт. Шарияттын өкүмдөрү аябай көбөйүп кетти. Мага бир нерсе айтыңызчы, ошону бекем кармап жүрөйүн деди да. Bir nesene aytып koyыңыз, кыска нуска. Пайгамбар айтты: "Ла язалу лисанук ротбан мин зикрилlah." Тилиңди дайыма Алланын зикри менен өл карма, ным карма. Биздин тилибиз Алланын зикри менен ушундай өлдөнүп турсун дейт да. Раваху Тирмизи. Абил Махарик айтат:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen eken. Marartu leyleten usriya bi rajulin. Miraç gecesinde bir kişinin canından ötüp kaldım deydi. Mugayyeb fi nuril arş. Allah Taala'nın arşının gölökösünde yaşarınıp turat deydi da. Arşının nurunda doyusun. Kultu man hada, Peygamber aytti, bul kim dedi. Malak, perişte mi dedi. Kıyla la, perişte emas dedi. Kultu nebi, peygamber o dedi. Kıyla la. Kultu man huwa, eger perişte da bolbosa bul Allah Taala'nın arşının nurunda turat degen da. Yaşarınıp, mugayyeb, gayb, gayra çıkıp turup görünüp turat. Oşanın nuru menen maşallah kurçalıp turgan kişi. Kim eken dep Peygamber surap atat, perişte ötse yok. Peygamber ötse yok. Ana kim dedi. Ayttık, hada rajul kana fi dunya lisanuhu ratba min zikrillah. Bul kişi dünyada tiliçe pastayanla Allah'ın zikri menen ölüp olturat dedi. Tili daima Allah'ın zikri menen ölüp olturat dedi. Ve kalbuhu muallakun bil mesacid. Jüregi olsa meçit menen baylanıp turat dedi. Ve lam yastasib li validayh. Ata-enesine sөгüş alıp berbeytile bul deydi. Tuğanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jol sahabalarga aytdı. Çoğun günöölördün dağı en çoğunu aytıp bereyim mi dedi. Akbarul kabair dep koyat da. Çoğun günöölördün dağı en çoğunu aytıp bereyim. Sahabalar aytdı, ya Rasulullah aytыңыз dedi. Peygamber aytdı, kim ata-enesini sökse dedi. Atasın söksü, apasın söksü. Bu çoğun günöler var go. Nerede ele kalat eken da? Alardın dağı çoğun eken. Akbarul kabair. Sahabalar vapşe akılına sıygan yok. Kantip bala ata-enesini söksün. Suradı oşun için. Ya Resulullah, ata-enesini dağı sögöbü dedi da. Peygamberimiz aytdı, qarap dedi. Sen biröөнүн ata-enesini söksün. Жыйынтыгында алда жөн туруп айтты, сен ата-энеңи сөгөт. Сен ата-энеңе сөгүш алып берген сен болуп атасың. Ушуга деп айтты да мына. Өзүнүн ата-энеси мындай сөккөн андан дагы чоң күнөө экен. Бирөөнүн ата-энесин сөккөндү айтыптыр Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Демек туугандар, бирөөнүн ата-энесин сөкпөйлү. Не кылбайлы? Бирөөсүн энең деп сөгөрүп, атаң деп сөгөрүп, Алланы бирөөнүн ата-энесин өзүңүздү тооба кылдым го ал. Бирөөнүн даже ата-энесин сөккөнгө шарият уруксат бербейт. Бирөөнүн ата-энесин сөксөңүз, сиз өзүңүздү ата-энесиңизди сөккөндөй болосуз дагы, чоң күнөөлөрдүн чоңун аласыз деп атат мынакей. Мына жерге айтып аткан 3 ишти кылган киши экен да баягы. Алла Тааланын аршынын нурунда жашынып турган ким эле? Ал 3 түрлүү иш кылган киши экен. Ал ким десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга периштелер жооп берип атат. Bu dünyada tili Allah'ın zikri menen daima ölle, jürögü meçit menen baylangan ele. Jana ata-enesine sөгүш алып бербеген эле. Демек бирөөнүн ата-энесин сөкпөгөн эле. Ушу ишти 3 ишти кылсак, мына макамды Алла берет бизге. Ушу ишти кылсак. Алла Тааланын зикрин тилимиз менен дайыма Алланын зикринде боло берели. Башнеге отурганда, жүргүзгөндө, тамакта, ортосунда, сүйлөшкөндө, жатаарда, турганда, ажаткана кирерде, чыгаарда. Албетте Алланы эстегенде, ажаткананын ичинде Алланы зикир кылса болбойт. Тил менен болбойт, жүрөк менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ажатканда зикир кылбайт эле. Кандай жүрөк менен болот. Til menen zikir kılsanız bolboyt, la ilahe illallah. Жүрөк менен Алланы мени көрүп турат, угуп турат деп эстеп турганыңыз, бул эстен. Жүрөк менен. Чыкканда ошон үчүн биз гуфранака дейбиз. Гуфранака дейбиз. Я Алла, сенин кечиримиңди сурайм деп чыгабыз ажатканада чыкканда. Эмне кылганыбызга кечирим сурап атабыз. Бошонгонго. Бошонуп чыкканга ошого кечирим сурап атабыз. Алымдар айтышат, жок, ошончо убакыт зикирсиз өтүп кетти, ошон үчүн кечирим сурап атабыз дейт. Биз канча убакыт зикирсиз өткөрүп атабыз? Муаз ибн Жабал радıyallahu anh айтат: "Ахиру калам фаракту алейхи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен мен коштошкон сөзүмдүн эң акыркы сөзү ушу болгон дейт. Ан культу айттым, айюл а'мал ахабб илаллах. Алла Таалага амалдардын эң сүйкүмдүүсү кайсы дегенимде пайгамбарыбыз айткан, ан тамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда, жан берип атканыңда, өлүм төшөгүңдө ошол учурда тилиң Алланын зикри менен алек болсун. Алланын зикри менен тилиң өлүп болуп турсун дейт. Демек, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Ушу ойдон өтүп кетти деп атат да. Итагын өтөсүн. Баарыбыз эле өтөбүз, эч ким калбайт. Ошол күн, ошол саат, момент бар. Ар бирибиздин башыбызда бар туганда. Мейли бирөөгө 50 жылдан кийин, бирөөгө 100 жылдан кийин, но бар акыйкат ал. Бирөөгө 10 жылдан кийин, бирөө 20 жылдан кийин бар нерсе. Бирөөгө да 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин Кудай билет. Биздин башыбызда эмне бар экен? Бизге караңгы, белгисиз, Аллага жарык, дайындалган, белгилүү. Ошон үчүн адам өткөндө биз айта турган сөзүбүз мына. وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى وَأَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى. Аллага таандык. Эмнени берсе, эмнени алса. Алла берди, Алла алды деген сөз. Адам өлдү, биз айтабыз сразу. Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында жазылган. Ар бир нерсе Алланын алдында саналган. Чечилген, дайындалган. Жүрөк канча согот? Меники, сиздики. Жүрөк канча согот? Ишенип коюңуз. Алланын алдында ал уже чечилген нерсе. Ашыкча бир жолу сокпойт, бир кем ашык болбойт. Канча жазылса, ошончо согот. Бүттү. Канча бияктан суу өтөт, канча дем, канча аба дем алабыз, канча бардыгы жазылган. Канча ырыскы жазылган. Даже хадис келип калды. Инналлаха qassama lakum akhlaqakum kama qassama lakum arzaqakum. Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Хадисте мындай келет. Шек күмөнсүз Алла Таала силердин кулк мүнөзүңөрдү бөлүп берген, кандай ырыскыңарды бөлүп койгондой. Хадис ушундай да. Буну маанисин түшүнүп коюңуз. Биздин ырыскыбызды Алла Таала бөлүп койгон. Бөлүштүрүп койгон. Бүттү, мынтип айтып берейин. Биздин ырыскыбыз бөлүнгөн. Мен канча ырыскым, меникин бул жей албайт. Бунуку мен жей албайм. Сиз атаңыздыкын, апаңыздыкын жей албайсыз. Аялыңыз сиздикин, бир тууган сиздикин. Дордойдогу чогуу контейнерлер тиякта турсун, сиздин эң жакындарыңыз, балаңыз сиздикин жей албайт. Эмне кызганасыз тияктагы? Көрө албастык кылбаңыз. Ар ким өзүнүн ырыскысын жейт. Просто ырыскыга өзүңүзгө дагы, шеригиңизге да берекени эле сураңыз болду. Ал ырыскы чечилген ал. Алла Таала бөлүп берип койгон. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, бөлүп берип койгон деген. Кассама бөлүштүрүп берип койгон силердин ырыскыңарды. Даже ырыскы эле, бу хадис айтып атат, кулк мүнөздү бөлүштүрүп берип койду. Бу кишиге канча мүнөз, буга кандай мүнөз, буга канча мүнөз, буга канча мүнөз, баарыбыздын ошо кулк мүнөздөрүбүздү да бөлүштүрүп берип койгон. Хадисте мындай деп атат. Ошон үчүн бул нерсеге, ырыскы маселесине өтө эле кайгыра бергендин кереги жок. Анан көрөк амалыбызга кайгырайлы. Ошону ойлонойлу. Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт эч качан. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче эч качан өлбөйт. Өлбөйт эч качан. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн туугандар, биз 30 жашта өлүп калганын, 60-90да өлүп калганын, эрте өлдү, кеч өлдү дебей, өзүнүн ажалы менен өлдү эле деп айтайын. Шу мажалым өтүп кетти, анан тигинтип кетти. Эма түшүнбөстүктөн. Бечаралар эмне кылсын, динден түшүнүгү жок. Одан кабары жок. Пайгамбарыбыздын айткандан укпаса, мындай сабакка келбесе, бир нерсе маселени укпаса, түшүнбөсө,
Ошончо ар нерсе сөздү айтып берет да. Андай эмес. Хоть 10 жыл жашап кеттиби? Алла субханаху ва таала ага 10 жыл эле жазган. 20 жыл жашадыбы? Ошончо эле жазган. 40 жыл жашады, ошончо эле жазган. 50, 60, 70 көпчүлүгү 60-70'in ортосунда. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytып койгон: "İza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Качан ажалы келгенде угуп алгыла. 1 saat период назад болбойт. Алдыга жылып, аркага жылып мүмкүн эмес. Ошон үчүн дүйнөдөн качан кетүү буну Алла чечет. Андан башка эч ким чечпейт. Дүйнөдөн кандай кетүү буну биз чечебиз. Башка эч ким чечпейт. Качан кете турганды бул Алла чечет. Бул чечилген нерсе сиздин биздин колубузга берилген нерсе эмес. Кандай кетүү? Түшүнүп алыңыз. Качан кандай деген сөз жакшы түшүнүп алыңыз. Качан, кайсы убакта? Буну Алла Таала буну Алла чечет буну. А бизге сизге кандай кетүү ыктыяры берилген. Тооба менен кетесизби, тообасыз кетесизби? Бул сиздики эми. Намаз менен кетесизби, намазсыз кетесизби? Бул сиздин ыктыярыңызда. Сизге бизге берилген нерсе бул. Намаз окуп барып ошо менен кетесизби? Намаз окубай эле урган бойдон кетип каласыңбы? Орозо кармап барып кетесиңби? Орозо кармабай кетесиңби? Зекетиңди берип кетесиңби? Зекетиңди бербей эле кетесиңби? Ажылык кылып кетесиңби? Ажылык кылбай эле кетесиңби? Кур'ан окуп кетесиңби? Жок, Кур'ан окубай эле кетесиңби? Зикир кылып кетесиңби? Зикир кылбай эле кетесиңби? Бул эми сенин ишиң. Бирөөгө зулумдук кылып кетесиңби, же зулумдук кылбай кетесиңби? Бирөөнүн акысын жеп кетесиңби, же жебей кетесиңби? Бул сиздин биздин ыктыярыбызга берилген. Буга тандоо кыямат күнү ушуга сурак болот. Алла субханаху ва таала ушуну сурайт бизден. Ушунун негизинде бейиш дозоктун чечими чыгат. Бейиштеги азаптын дагы ошого жараша. Бейиште дозоктогу азап дагы бейиште даражалар да ошого жараша. Демек, туугандар, ошон үчүн качан өлөмдү эле көп эле ойлоно бербей, кандай өлөм деген ойлоно турган ушу экен да. Ойлоно турган нерсе ушул. Качанкысын Алла Таала өзү чечкен, аны эмени кылды. Демек, мына жерде Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Кайсы амал эң Аллага сүйкүмдүү дегенде, сен жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикиринде болсун. Тилиң өл болсун Алланын зикири менен. Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Табарани. Табаранинин риваяты. Ибн Хиббан жана Баззардын риваятында келет, мындай деген экен, Муаз разияллаху анху. Амалдардын ахберни би афдалил амал ва aqrabiha ila Allah azza wa jalla. Мурункусунда Аллага эң сүйкүмдүү амал деп сураса, кээ бир хадистерде мындай экен. Аллага эң жакындата турган амал жана эң абзел амалды айтып бериңизчи дегенде пайгамбар ушуну айткан экен. Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда жан таслим кылып, жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикири менен өл болсун деген. Азан болду. Канча мүнөт калды? Намазга 20 мүнөт бар. Суроо жок болот ойланда. Кудай кааласа зикир кылабызбы туугандар? Алла баарыбызга тоофик берсин. Бирибизге дуа кылайлы. Мен сиздерге дуа кылайын. Сиздер мага дуа кылыңыздар. Кудай кааласа иншалла мына азыр ушу сабактын уландысын аман болсок, эсен аман болсок, базар күнгө чейин иншалла ден соолугубуз, иманыбыз иншалла. Базар күнү мына круговой бар го, Алматинка менен Акунбай бар го, ошол жерде улантабыз. Зикир боюнча, азат боюнча. Ага чейин зикир кылып келейли, анан да улансак жыргайбыз анан. Кандай дедиңер? Жөн эле келе берели. Аракет кылайлы, бирок иши бирибизге зикир кылалы. Агачы алымдар мындай кылат. Ушу күндө бизге тапшырма мындай. Ошо тапшырманы сиздер менен бөлүшөйүн. Алла мага да тоофик берсин, сиздерге да тоофик берсин. Эрте менен жана кечинде
Sağır geç. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah 100 jol. Esen çıkpay, çoğultup turupçu. Çoğultup turup bana tasbihмен bir tartасыз. Айтыңыз шана. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah 100 jol. Keyingi сабакта эсетип коюңуздар, мына ушулардын котормосун айтып берем. Чечмеңиз, азыр убактыбыз азагач. Бул 100 жол бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават. Эгерде намаздагы салаватты айтсаңыз, узак убакыт көп кетет, бирок эң абзел ошол. Болбосо кыскасы, эң кыскасы саллаллаху алейхи ва саллям. Айтыңызчы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Таштит менен. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эки л деген сөздө ва саллям. Ва саллям. Хорошо? Бул. Андан буну да 100 жол тартканыңыздан кийин эми истигфар. Истигфардын саййидул истигфар эң улуусу. Эң истигфарлардын мырзасы бар. Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта халактани, ва ана абдук, ва ана ахдик, ва вадик мастатаату, ауду бика мин шарри ма санаату, абу лака би ни'матика алейя, абу лака би дамби, фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Буну 100 жол айта алсаңыз өтө жакшы. Болбосо кыскасы астагфируллаха ва атуб илейх. Ана. Айтыңызчы. Астагфируллаха ва атуб илейх 100 жол. Мына ушуну эрте менен. Эң жакшы убакыт эрте мененки зикирдин убактысы тахажжуттагы багымдаттан алды. Саарлык убакыт. Саарлык убакыт. Болбосо ошондон багымдаттан кийинки убакыт. Күн чыкканга чейин убакыт пайгамбарлардын зикир кыла турган убакыты ушул. Пайгамбарлар зикир кылган убакыт ушул күн чыкканга чейин убакыт. Ушул убактарда бүтүрүп койсок жакшы. Ya, кокустан эше үлгүрбөй калсаңыз эчтеке эмес. Күн чыккандан кийин деле бүтүрүп коюңуз. Күн чыккандан кийин деле окуңуз, нары бери жакшысы отуруп окуңуз. Болбойбу? Басып жүрүп, жумушка кетип атып болсун толтуруңуз. Кечкиси асырдан кийин. Асырдан кийин, болсо шамдан кийин, Кудайымыз аракет кылабызбы иншалла. Аллахым барыбызга товфик берсин.